Pay-paylap 45 күндөн бери зарыктырып, 45 күн эмес, 2 айдан бери зарыктырып күтүп отуруп, Эми биз жүргөн жер только пай да. кээде капачылык боло тургандай болот. Могул жерге ашып барса бир 4-5 эле киши келди. Дарбы, суу, нан, чайын көтөрүп алыпчы. Бүгүн ажекем аябай бир оор келиптир да. Эми эмнесине жардам берейин дейт да. Эми мен бир терезесин чечип берсеңиз болот дейин деп турам, кыжалат болуп турсам. Сиздер ойлойсуздар да, бул кишини, мындай кишилерди көп бербейт деп келесиздер да. Эми айтып эле коеюн ачык эле, Алла ыраазы болсун. Мынол 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес, болгону 5-6 муктаж үй бүлөнүн чатырын бардыгын, тинике листин атакул ажы мен алып берейин деп, мына айтканда кол алышып, чечип алып бере турган болуп, мени кубантып, көзүмө жаш келтирип сүйүндүрдү. Алла ыраазы болсун ажы. Рахмат, Алла үчүн. Рахмат сизге. Алла үчүн. Рахмат. Сизди көрө албагандардын баягы кээ бир жерлерин күйгүзүп бердиңиз окшойт. Жок, майлы, мен аларды жакшы көрөм. Мен аларды жакшы көрөм. Бир оор келейин деген экенсиз да. Жок, эми баары бир жерине жардам берем дедим эле. Азыр келип мында карасам, эмне муктаждык бар десем, өзүңүз айттыңыз го. Крышасына канча кетет десем, ошо 200-250ге чейин деп айттыңыз туурабы. Тинекеси ооба. Анан карап, ошо 2 сумманы, 2 катта нерсени айттыңыз эле, ошонун каттасын алайын деп алдым да. Урматтуу туугандар, мынол Муктаждар турак жай комплексинин чатырына кетчү материал, такта, устаакы кандай болот деп мен кече бүгүн 2 күндөн бери эмес, мен 2 жумадан бери кыжалатта жүрөм да. Бирок кыжалат болуп отура берген болсоң, ошол жердин отура берет экенсиң да. Кыбыраган кырашат дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз буйруса мына могул жерге 300 000 сомдук тактаны Жалал Абадтан алып келип, сүйүнүп, такта маселеси чечилди, болду деп азыр жаңы устаны алып келип, чакырып, баалашып, 20 000 сом авансты берип, ишти баштадык. Эртең менен кадимкидей чатыр иши башталат. Туугандар, бизде эми чатыр тинекеси эмне болот эми бул жагы? Үстүн кандай кылабыз эми деп мен ушунчалык кыжалат болуп отурдум элем. Жүрөгүңөн кыжалат болсоң, жүрөгүңдөгү кыжалатчылыкты бир адамдын жүрөгүнө салат экен да. Салам алейкум. Ажеке кандайсыз? Тынчсызбы? Сонунда. Пай-пайды көрдүңөр, а? Пай-пайлап 45 күндөн бери зарыктырып, 45 күн эмес, 2 айдан бери зарыктырып күтүп отуруп, Бишкек, Нарын, Көл, кыскасы Ошто 45 күн болбой келип калды. Тынчсызбы? Келдик. Бала чага тынчпы? Зор. Баары Жакшы. Шүгүр иншалла. Айштандар тынчпы? Мен сизден караганда көбүрөөк Айштан менен сүйлөшө турган болуп калдым. Сиз ошо эле калдыңыз го. Айша атаңыз жаш да. Ошону айтам да. Ошон үчүн. Кече күнү байланышка чыгыптыр. Уулум, мен жакында сага барам, ишиңи кабар алып зыярат кылып кетем деп байланышыптыр да. Анан Айшта балаңыз келем дедиле, балаңызды күтүп атам. Сиз уже келип кеткендей эле болдуңуз. Рахмат Айшта деп ушундай бир сонун сүйлөштүм элем кече 2-3 күн мурда эле. Тынчсызбы? Көлдөн кайтып ал кишилер кетти уже Лейлеке. Жакшы. Көлдө беле Айштамы? Көлдө эле кеч түндө өтүп кетти. Баткенге, такси менен. Тынчпы? Шүгүр. Айштам үйдөгүлөр тынчпы? Баары жакшы. Сизге Иштериңиз жакшыбы? Баары Бизге куш келипсиз. Эми биз жүргөн жер только пай да. Машалла, ошондой эле болсунчу. Урматтуу туугандар, азыр мен кээде капа болуп, кыжалат болуп калып атам го, эми кээде капачылык боло тургандай болот. Могул жерге ашып барса бир 4-5 эле киши келди. Дарбы, суу, нан, чайын көтөрүп алыпчы. Бүгүн ажекем аябай бир оор келиптир да. Кантип оор келди десеңиздер, мындай команда менен сууларын көтөрүп, дарбыздарын көтөрүп, усталарга башкасын көтөрүп, мен сүйүнүп, видеону тартты, башкалар менен бөлүштү. Видеону тартып бүткөндөн кийин эми эмнесине жардам берейин дейт да. Эми мен бир терезесин чечип берсеңиз болот дейин деп турам, кыжалат болуп турсам, жакыныраак алып келсеңиз. Сиздер ойлойсуздар да, бул кишини, мындай кишилерди көп бербейт деп келесиздер да. Эми айтып эле коеюн ачык эле, Алла ыраазы болсун. Мынол 1 эмес, 2 эмес, 3 эмес, болгону 5-6 муктаж үй бүлөнүн чатырын бардыгын, тинике листин атакул ажы мен алып берейин деп, мына айтканда кол алышып, чечип алып бере турган болуп, мени кубантып, көзүмө жаш келтирип сүйүндүрдү. Алла ыраазы болсун ажы. Рахмат, Алла үчүн. Рахмат сизге. Алла үчүн. Рахмат. Сизди көрө албагандардын баягы кээ бир жерлерин күйгүзүп бердиңиз окшойт. Жок, майлы, мен аларды жакшы көрөм. Мен аларды жакшы көрөм. Эми жазышат да кээ бир, сен барбайсың, сен бербейсиң деше берет го, сизге кээ бирлер жазып калат го. Эми билем мен, сиз көргөзбөй көп берип жүрөсүз. Жалал Абадтагы муктаждар комплексинин фундаментине барсаңыз керек эле. Кийин дуалына бардыңыз, ачылышына бардыңыз, Алла ыраазы болсун. Мына бүгүн ушунун баардыгын өзү ниет кылып келдиңиз беле? Бир оор келейин деген экенсиз да. Жок, эми баары бир жерине жардам берем дедим эле. Азыр келип мында карасам, эмне муктаждык бар десем, өзүңүз айттыңыз го.
Крышаны жапканга 180 миң сом устакы беришим керек дедиңиз. 20 миң бердим, 160 калды. Крышасына канча кетет десем, ошо 200-250 чейин деп айттыңыз туурабы. Тинекеси Анан карап, ошо эки сумманы, эки катта нерсени айттыңыз эле, ошонун каттасын алайын деп алдым да. Машалла, Алла разы болсун. Тапканыңызга Кудайым берекесин берсин. Ушундай дайым берешен, март болуп, башкаларга үлгү көргөзүп жүрө бериңиз, Анан урматтуу көрөрмандар, Атакул Ажынын тез кабар YouTube каналынан, Instagramына да тартылды. Ошол жактан бүт маалыматтарды толук көрсөңүз болот. Ажыке бул жерге дагы кандай жакшы сөздөрүн айтты, эмне деген жаңылыктарын айтты, анын баарын көрүңүздөр. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Кудай калса ушул үйлөрдү быйыл кышка калбай бүтүрүп, Кудай каалар. чогуу тапшырайлы, Бүтүрөбүз. Чогуу муктаждарга тапшырайлы. Тез келип турам. Ошентели. Эртең дагы айланып кетем. Бошко келсем эле сразу келе берем. Ошентиң, Алла разы болсун. Сиздин келгениңизди көрдүңүзбү? Келген сайын кыскасы эми берешендерден бир бала кылып жетелеп тартып келем да. Өзү мен Ажыкемдин өзүнүн каналына айттым, байлар бар сизде, ишкерлер бар, бизнесмендер бар, аларды аябаңчы. Алар мен үчүн же сиз үчүн же бир жол үчүн, башка үчүн эмес, эмнерде муктаждар үчүн берсинчи, аябаңчы алардын чөнтөгүн деп айттым элем. Муктаждарга, ошол берешендерге кайрылды дегендей. Кыскасы Кудай калса жакшы жаңылык күтөбүз, жакшы жаңылык болот деген үмүтүбүз бар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ажыкебиздин айланасында да чындыгында чоңдогон ишкерлер бар. Балким биздин соцсет аркылуу көрүп калган болсо, мына Атакул Ажы могул жерде 5 муктаж үй бүлөнүн чатырынын тинекесин бардыгын чечип берди. Бардыгын 1 лист, 1 метр, 1 шуруп эмес, бүтүндөй тинекесин чечип берди. Мынакей, берешендик, айкөлдүк. Эми жакшыны жакшы деш керек. Бул жагынуу, жакшы көрүнүү, башка эмес. Бул киши менен биз Меккеде, Умрада, менин үйүмдө сыйда болгон, ата-энемдин чайын ичкен, менден улуу, бирок Алла үчүн, Алланын жолунда, Алланын расулу үчүн достошконбуз дегендей. Кудай калса биз биргеликте көп иш кылабыз, буйруса иншалла. Сизден көп нерсени үйрөнөлү. Рахмат, Алла разы болсун. Биз да ошо Медер мырзадай бололучу. Мен качан Медер мырзадай болоюм билбейм. Мен болбосом балдарым болсун. Машалла. Баа жөнөкөй кыйын инсандар ушундай жөнөкөй болот экен да туугандар. Рахмат анда эмесе. Качан кайтасыз? Мен эртең 18-inde эмеге кетем. Даватка кетем, Даватка иншалла. Ниет кылдым элем. Кийинкисинде даватка эме кылайын, Кудай каласа. Нол жерде ишти таштап атып кетип калыш менин жүрөгүм оор чыдайлуу болуп турат. Болду, иншалла. Кудай Мен каласа. ойлонуштурам, бирок эшик терезесине жардам бере тургандар бар эле. Айтып көрөйүнчү ошолорго дагы. Секин эшикти тыкылдата беребиз, эшикти тыкылдатсак эле бир бала чыгат да, тыкылдатпасак каяктан чыгат. Туура. Тыкылдатайлы. Секин. Рахмат сизге дагы бир жолу. Алла разы болсун. Ушундай урматтуу мекендештер, бизде бүгүн конокто Атакул Ажы Жалилов болду. Албетте биз биргеликте көптөгөн жакшы иштерге шериктеш болгонбуз, себепкер болгонбуз. Бул чындыгында акыйкат сөз. Көптөгөн үйлөрдүн ачылышынын лентасын кесип, көптөгөн ачкычтарды чогуу тапшырганбыз дегендей, ошол үйлөрдүн бүтүшүнө көптөгөн шериктеш болгонбуз дегендей. Кудай калса биз жасаачу иштер, биз ашуулар дагы алдыда, Кудай калса. Көп иштерди чогуу биргеликте кылабыз. Рахмат дагы бир жолу. Тынч болуңуздар. Сиздер дагы мына көрдүңүздөр, жөнөкөй эле. Дагы көрө албайт, текеберлик болуп, ушу кишини көрө албайбыз. Өзү кичинекей киши болсо, жөнөкөй жүрсө, ушу кишидей болуп, блогер болом дегендер аракет кылалы. Мен азыркы учурда мисалы операторлорго, блогерлерге, башкаларга көзүм чачырайт мисалычы. Бул киши өзү ушул сфераны баштап, тез кабар компаниясын түздөп, бүгүнкү күндө бир нече иш балдарды жумуш менен камсыздап койгон. Бул Кыргызстан боюнча пайдасы тийип атат. Үлгү алалы чындыгында. Рахмат дагы бир жолу. Чындыгы эле айттым мен, Болду. Пахта коюу эмес. Бизде пахта жок го. Болду. Болгон нерсени айдабыз дегенде. Мен сүйүнүп кеттим да сиздин тинеген чечип бар экениңизге. Рахмат. Алла үчүн бар. Рахмат.